Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү тема компьютердин негизги түзүлүштөрү. Сабактын максаты компьютердин негизги түзүлүштөрү туурасында маалымат аласыңар. Системалык биримдик бул бөлүктөрдүн чогултууга мүмкүн болгон модулдук система. Системалык биримдиктин ички түзүүчүлөрү ар бир компьютер үчүн таптакыр ар башка болушу мүмкүн. Балдар, бул сүрөттөн системалык биримдиктин түзүлүшүн көрүп турабыз. Системалык биримдиктин тулкусу, процессор, азыктануу блогу, орнотулган муздатуу системасы, үн адаптеры, модем, логикалык тармактын контроллеру, системалык такта, видеоадаптер, катуу диск жана сактоочу түзүлүш, оперативдүү эс тутум модулу, оптикалык дисктердин дисководу. Системалык биримдиктин тулкусу бул компьютердин ички түзүлүштөрүн ар кандай зыяндан сактап туруучу сырткы металл кабыгы. Тулкуда системалык биримдиктин бардык элементтерин бекитүү үчүн атайын оюктар жайгашкан. Мындан тышкары анда компьютердин бардык компоненттерин электр энергиясы менен камсыздоочу азыктандыруу блогу да бар. Энелик плата. Негизги плата бул компьютердин түзүлүшүнүн негизи болгон электрондук плата. Энелик плата системалык биримдиктин бардык элементтеринин атайын кабелдеринин механикалык бекитилишин камсыз кылат. Аны менен бирдикте алардын ток менен азыктанышынан жана өз ара ички байланышын ишке ашырат. Процессор. Бул компьютердин ишин башкаруучу жана бардык арифметикалык жана логикалык операцияларды аткарган түзүлүш. Оперативдүү эс. Маалыматтарды убактылуу сактоого арналган түзүлүш. Маалыматты убактылуу сактоонун мисалы катары маалыматты көчүрүп, кайра башка орунга коюудагы алмашуу буферин айтсак болот. Процессор маалыматты оперативдүү эске берет жана керек учурда кайра ал жактан алып турат. Оперативдүү эстеги маалымат компьютерди өчүргөнгө чейин гана сакталарын унутпоо керек. Катуу диск. Бул болсо маалыматты узак убакытка сактоочу түзүлүш. Анда бардык музыка, фильмдер, сүрөттөр жана документтер, ошондой эле бардык программалар жана операциялык системанын өзү да сакталат. Видеокарта. Бул маалыматтарды компьютердин мониторуна чагылдырууга мүмкүндүк берүүчү түзүлүш. Маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр. Мониторлор. Визуалдык маалыматтарды чыгарып берүүгө арналган түзүлүштөр. Принтерлер жана плоттерлер. Булар тексттик жана графикалык маалыматты басып чыгарууга арналган. Аудио түзүлүштөр. Колонка, кулакчындар, үн маалыматын чыгарууга арналган. Виртуалдуу реалдуулук түзүлүштөр. Сезүү аркылуу маалыматтын башка түрлөрүн алууга арналган. Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр. Маалыматты сценарий форматына айландыруучу түзүлүштөр маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр деп аталат. Маалыматты киргизүүчү негизги түзүлүштөр болгон клавиатура жана чычкандан тышкары сүрөттөлүш, видео, үндү киргизүүчү түзүлүштөр, сканерлер, фотокамералар, микрофондор, сенсорлор жана башкалар өтө көп. Балдар, үйгө тапшырма. Маалыматты иштетүүчү түзүлүштөрдү колдонууга мисал келтиргиле. Маалыматты сактоого арналган компьютердин түзүлүштөрүн атагыла. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.